Alhamdulillahi wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Азыркы күндөрдө айрыкча жана ошондой эле буга чейин деле ошо салафия жөнүндө ар кандай маалыматтар, ар кандай ой пикирлер айтылып жүрөт. Ошонун натыйжасында көптөгөн карапайым элдер, карапайым адамдар, дин жөнүндө толук маалымат жок адамдар салафия десе эле бир туура эмес агымды, болсо бир адашкан агымды түшүнүп келишет. Албетте бул такыр туура эмес маалымат. Ошондуктан ошол видео жаздырууда ошо жөнөкөй адамдарга, жалпы мусулмандарга ошо салафия эмне экенин кыскача түшүндүрүп коелу деп чечтик. Салафия сөзү бул ошо араб тилинен ас-салаф деген сөздөн алынган. Салаф деген тил жагынан алып айта турган болсок, бул мурункулар, алгачкылар дегенди билдирет. Анан ахли сунна биздин ошо ислам динин тараткан, жеткирген алдыңкы алымдарыбыздын терминде ас-салаф ас-салих деген термин бар. Бул жакшы салафтар деген сөз. Мындайча айтканда, жакшы, алгачкы, такыба, жакшы муун дегенди билдирет. Ал алгачкы такыба, муун кайсылар? Булар ошо пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан таалим алып, жанында жолдош болуп жүргөн сахабалары. Жана ошо сахабалардан таалим алган табииндер деп коет. Сахабалардан таалим алып ошо табииндер. Жана ошо табииндерден таалим алган атба табииндер. Мына негизги ушул доорлорго ас-салаф ас-салих деп биз атайбыз ошолорду. Ушул доордо жашап өткөн адамдарды салаф салих. Мындайча айтканда, мурунку алгачкы өткөн алтын муун, алтын доордогу жакшы такыба адамдар деген сөз. Анан баарыбызга белгилүү болгондой, ар бир мусулман динин түшүнгөндө, динин карманганда Курандан жана сүннөттөн алат. Анан жөн эле ар ким өзү билемдик кылып эле Куран сүннөттөн динди ала берген, түзмө-түз ала берген бул такыр туура эмес. Биринчиден, ошо Куран сүннөттөн динди түшүнүш үчүн адамда жетиштүү илим болуп окуп, ошо ахли сунна алымдар аркылуу алынат. Анан ошол эрежени ахли сунна алымдар мындай деп киргизип коюшканда, арабча айтканда, Ал-Куран ва сунна би фахми салафил умма дейт. Мындайча айтканда, Куран сүннөттү ошо мурунку салафы салихтердин түшүнүгү менен карамайбыз деген сөз да. Кыргызча айтканда, Куран сүннөттү сахабалар, алардан жана биз айтып кеткен таалим алган табииндер, аларды жашаган атба табииндер, мына ошолорго, мисалы 4 имам башчы жана ошолордун жолун жолдогон башка алымдар келет. Мына ошолор динди кандай түшүнгөн болсо, ошондой кылып динди түшүнүп кармоону кыскача айтканда салафия деп коет да. Жана айтып кетпедим, мына Куран сүннөттү мурунку салаф салихиндердин түшүнүгү менен кармануу дегендечи. Ошону кыскартып эле азыркы тилде биз айтканда салафия деп коебуз. Мына Куран сүннөттү салаф салихиндердин түшүнүгү менен кармайм деген маанилүү эле кыска түшүнүктүү болчу салафия деп коебуз. Демек, ким салафияны карманып жүргөн болсо, ошо Куран сүннөттү түшүнгөндө өзүнүн кемтик түшүнүгүнө таянбастан ошо Куран сүннөттү сахабалар кандай түшүнгөн, табииндер кандай түшүнгөн, аларды ээрчишкен алымдар 4 имам жана алардан кийинки ахли сунна алымдар кандай түшүнгөн, ошондой кылып түшүнөм дегенди ошо салафия деп коет да. А элдер муну такыр түшүнөт. Ошондуктан элдерге бир жакшы маалымат беришибиз керек. Бул салафия бул кече эле, бүгүн эле чыга калган нерсе эмес. Бул илгертиден бери бар. Айтылып келет. Ошондуктан ислам диндеги баягы булактарында, китептеринде, мейли тарых болобу, мейли сира китеби болобу, мейли фик китеби болобу, мейли тафсир китеби болобу, же адабият китеби болобу, ошо салаф деген термин аябай көп колдонулат да. Мисалы, ошонун эле бир мисалын айта кетейин. Бул жаңылык эмес да. Имам Захаби деген чоң алым болгон. Белгилүү бул ахли суннада. Ошонун ошо бая таржыман жазган алымдардын өмүр баянын жазган китеби бар да. Алам Сияр Нубала деген китеби бар. Ошол китепте ошо кээ бир алымдарды атап кеткенде, ошолор мына ушул алымдар ахли суннанын жолунда жүргөн жакшы адамдар болгон деп атап кеткенде, кыска сөз менен мисалы Дара Кутни деген чоң алымды тиги таржымалын
өмүрбайын айтканда, ал салафи акыйдасында болгон деп айтат да. Мындайча айтканда, ал ошо ахлу суннаны бекем кармаган деген сөз да. Мындайча айтканда, ошо салафия деген бул чыныгы ахлу сунна. Ошо Куран сүннөттү ошо сахаба табииндердин түшүнүгү менен кармаган адамды салафи деп коет да. Буларда кенен түшүнүк болгон, туура түшүнүк болгон. Ошондуктан ошо бардык фик китептерде ошо салаф солихиндер жөнүндө да эскерет. Мисалы, Ханафи китептерин ала турган болсок, фик илиминде бабу шахада деген бөлүм бар да, мындай күбөлүк берүү деген темада. Мисалы, шариатта деген күбөлүк берүү бар да. Элдер талашып калса, же сот жаатында мисалы талаш-тараш болгондо бирөө күбөгө өтүш керек да. Анан ошол күбөгө өтө турган адамдардын сыпаттары кандай болуш керек деген тема бар да. Бул ал адилеттүү болуш керек, таза жүргөн адам болуш керек, ошонун күбөлөрү кабыл болуш керек деп. Анан ошол күбөсү кабыл боло турган адамдардын сыпаттарын айтып атканда мындай деп айтышат да. Ошо салафтарды сөкпөгөн адам болуш керек дейт, жамандабаган адам болуш керек дейт. Бул мисалы жана Мухтасар деген белгилүү китеп бар го, Орто Азияда да, фик китеби, кыскача жазылган муктар. Ошол китепте келген. Ошо шахадасы кабыл боло турган, күбөлүгү өтө турган адам салафтарды сөкпөгөн болуш керек деп турат да. Анан ушул Мухтасар китебин, ушул сүйлөмдү чечмелеп түшүндүрүп берген Али Кори деген Ханафи мазхабында өтө белгилүү чоң алым да. Муну баардык таанышат. Ошол түшүндүрмө бергенде салаф кимдер дегенде ачык айтат. Салафтар булар сахабалар жана аларды ээрчиген табииндер жана уш табииндерди жакшылык менен карманып ээрчиген кийинки аалымдар деген да, адамдар депчи. Мына демек ачык айкын ал түшүндүрүп берип атат. Мына салафия деген ушуну билдирет да. Салафия деген ошо салафус салихиндерди, мурунку алтын доорду динди так түшүнгөн, анык түшүнгөн адамдарды ээрчип мен динимди карманам. Өзүм билемдик кылып динди каалагандай түшүндүрүп берем деген эмес. Ошолор кандай түшүндүрүп келсе, ошолор кандай Куранды түшүндүрүп берсе, ошолор кандай хадисти түшүндүрүп берген болсо, кандай пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам осуятын бекем кармаган болсо, дал ошолордой кылып мен ошону кармайм деген сөз да. Мына салафия ушул. Салафия бул башка нерсе эмес. Ошондуктан элдерге биз жакшы түшүндүрүп бериш керек. Айрыкча илми тайкы адамдар салафия десе эле жанагынтип терроризмди же экстремизмди ойлошот да. Кээ бирөөсү билимсиз айтат. Кээ бирөөсү атайын билишет. Өзүнүн кандайдыр бир ишенимине ылайыкпы же жеке душмандыгына ылайыкпы мен салафи жолдомун деген адамды көрүп калса, булар террористтер, экстремизм жолун колдошот, мындай тигиндей деп ар кандай жалалар жабышат да. Бул таптакыр туура эмес. Салафия бул чоң ахлу сунна. Ошондуктан ошо ахлу суннанын жолун кармаган адамдар мурунку ахлу сунна жазып кеткен китептерди бекем карманышат. Ошонун ичинде акыйда китептери. Ошол акыйда китептеринде ачык айкын жазып турат. Мына ошол эле мисалы Ибн Теймия, Ибн Кудама, Имам Ахмад, Абу Усман Собуни, Барбахари деген мындай сунна, ошондо Барбахари деген кишилер болгондо ошолордун акыйда китептери бар да. Деги эле жалпы акыйда китептеринин баарында тең ачык жазылып турат да. Ахлу суннанын акыйдасынан ошо мусулман башчыга баш ийүү деген теманы атайын коюшкан. Эгерде ким мусулман башчыга баш ийбесе, ага каршы чыкса, ага курал көтөргөн болсо, бийликтен алам деп аракет кылган болсо, ал адашкан, ахлу суннадан чыккан деп баса белгилешкен да. Демек ахлу суннанын өзүнүн усулдары бар, белгилүү усулдары бар. Мейли тагдыр маселесине байланыштуу, мейли иман маселесине байланыштуу, мейли акырет маселесине, бейиш тозок маселесине байланышкан көптөгөн усулдар бар да. Анан ушул усулдарды ахлу сунна китептеринде жазып кеткен. Мына бул ахлу суннанын усулу Куран сүннөттөн алынган. Ушундан ким чыга турган болсо, ал адашкан агым деп. Мына ошолордун бири жана мусулман башчыга баш ийүү деген теманы коюп келген. Биз өзүбүздүн арабыздан чыккан мусулман башчыбызга баш ийебиз. Мисалы азыркы тил менен айтканда президент, биздин президент Кыргызстан мамлекетинин өзүнүн президенти бар. Ошону биз сыйлап урматтап баш ийебиз. Жанагындай адашуу жолунда жүргөн, экстремизм, терроризм жолунан жүргөн бардык агым дейбизби, секта дейбизби, кандай жамаат болбосун, ошонун баарын биз душман тутуп, аларды адашкандар деп эсептейбиз. Аба салафия буга эч качан чакырбайт. Муну бир билбеген, маалыматы так болбогон адам эле салафия ошого үндөйткөн деп айтпаса, салафияны анык окуган, билген адам мындай деп айтпайт.
Анткени айтып кеттим го, салафияны кармаган адамдар эч качан өзүнүн ою менен Куран сүннөт чечмелебейт. Алар ошо мурунку сахаба, табийиндер, мурунку ахлусунна алдындар кандай түшүнгөн деп ошол аркылуу динди түшүнүшөт. Демек алар аркылуу динди түшүнгөндөн кийин алардын ойлору, пикирлер китеп бетинде, Курандын тафсиринде, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүнүн чечмелегенде баары жазылуу. Анан баары тең тыйып атса, мусулман баш ийиш керек, каршы чыкпаш керек, жамандабаш керек, айыбын айтпаш керек деп атат. Керек болсо артынан туруп ушак кылып азыркы соц тармакта тарап аткандай кылып айыбын айтканга болбойт. Ахли суннада, мына салафилерде эгерде кандайдыр бир бийлик башчы ката кетирген болсо, аны маңдайына барып жакшы сөз менен, жумшактык менен айт дейт. Артынан сүйлөбө дейт. Маңдайына барып ошо өзүңдүн насаатыңды жумшактык менен насаат кылып айт дейт. Мына Бухари, Муслимде Усама ибн Зейдтен сахаба бар го, баарыбызга белгилүү. Мына ошол кишиге дагы ошо Усман радиаллаху анхуга, Усман деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын 3-чү халифасы болгон, күйөө баласы болгон, мусулмандардын ошо Умардан кийинки башчысы, баардык мусулман өлкөлөрүндө башчылык кылып турган халифа болгон да. Ошонун заманында ошол кишиге да ыраазы болбогон, каршы чыккан адамдар болгон да. Бейиштик адам болгон. Бейишке барат, таза жакшы адам десе дагы бийлигине өзүнүн жакындарын коюп койду, мынтип койду, тигинтип койду, мындай башкарып атат, тигиндей башкарып атат, каршы чыккан адамдар болгон да. Анан ошондой адамдардын кээ биреси ошо Усама деген сахабага келип, эмнеге сен Усманга барып сен айтпайсың, эмнеге сен анын кемчилигин айтпайсың, насаат кылбайсың деген ал киши айтканда. Эмне мен насаат айткан сайын мен силерге угузуп турушум керекпи деген. Мен насаат айтам ага, бирок өзүм менен анын ортосунда жашыруун айтам деген. Мен ушундайдыр бир эшикти ачкым келбейт деген. Ана Ибн Хажар ушуга шарх берип айтып атат. Бул ушул жанагы мусулман башчыларга ачык айкын кемчилигин айтып кайтаруунун эшигин айтып атат. Анткени бул фитна, жаман, зыян нерселер алып келет деп атат. Мына азыркы заманда болуп аткан мейли кээ бир саясатчылардан болобу, же блогерлерден болобу, же жөнөкөй адамдардан болобу, чыгып алып эле мусулман башчысын жамандап, айыптарын чукуп мынтип атат, жеп атат, жакшы башкарып айтат, тиги жерди сатып ийди, бул жерди сатып ийди, тиги пансионатты берип ийди, мындай кылды деп ушу арганда кептер атпайбы? Ушунун баары тең бул салафиянын акыйдасына каршы келет. Салафия буга үндөбөйт, буга каршы. Ошондуктан бизде бул белгилүү акыйда. Ким ошо салафияны таза, анык кармаган болсо, мына ушул нерсеге чакырат. Анан мусулман башчыга баш ийгиле деп чакырып атса, анан ошондой адамдар салафиянын кармаган кантип анан курал көтөрсүн, кантип өзүнүн мамлекетине, өзүнүн жерине, өзүнүн калкына курал көтөрүп, коркутууну алып келсин. Андай бул өтө туура эмес нерсе, бул жалган маалымат. Ошондуктан мен жанагы ушул салафияны түшүнбөгөн адамдарга айтарым, ошолор мейли журналист болобу, же башка болобу, же башка органда иштеген адамдар болобу, бир маалымат жазганда, элге кабар бергенде адилеттүүлүк менен кабар бериш керек, илимдин негизинде кабар бериш керек, окуш керек, изилдеш керек, анан айтыш керек. Жөн эле жамандап коюш тиги жакшы эмес. Элестетип туруңуз, салафия десе демек салафтарды кармангандар болот да. Ошо сахаба, табийиндерди карманып алып, терроризмге, экстремизмге үндөп аттыр деген маани чыгып калат да. Бул туура эмес да. Ошондуктан ушундай маалыматты биз элдерге жакшы жеткирели. Мына биз эгерде мейли жеке эл арасында болобу, же мамлекет деңгээлинде салафия деп жамандай берсек, керек болсо биз мамлекет деңгээлде башка мусулман өлкөлөрдүн ортосунда, жана биздин мамлекеттин ортосунда бир бүлүктүү саясий дипломатиялык мамилелер бузуп коюшу ыктымал. Эмне себептен? Анткени мына салафияны анык таза кармап колдогон бул чоң мусулман өлкөсү бар. Бул Сауд Арабия хандыгы, Сауд Арабия мамлекети. Булардын алымдары дагы, ошо бийлик башчылары дагы анык салафияны билишип, ошону колдошот. Мектептеринде, университетинде, билим берүү тармагында ошол программада кетет. Анткени алар салафия десе мындай секта, агым же бир адамга чектелгенде, бир агымга чектелгенде түшүнүшпөйт. Салафия десе бул анык дин, ошо сахабалар, табийиндер, жалпы ахли сунна түшүндүрүп кеткен, ошолор жеткирген дин деп түшүнүшөт. Анан ошонун негизинде анан динди таратышат. Анан биз салафия деп жалпы айтып жамандай бере турган болсок, ал мамлекет менен болуп аткан мамилеге чоң таасирди тийгизип койбос. Ошондуктан өтө абайлаш керек мындай маселеде. Тилди сактап жүрүш керек. Эч качан салафия жамандыкка чакырбайт, эч качан салафия зулумдукка чакырбайт, башаламандыкка. Керек болсо салафия жолунда жүргөндөр митингтерге, пикеттерге, демонстрацияларга каршы башкасын кое туралы. Азыр бизде мисалы кичинекей эле бирдеме болсо митинг кылып бийликке каршы сүйлөп атат. Мына ушундай нерселерге каршы салафия. Муну
ошо мамлекет деңгээлинде дагы Сауд Арабия жана ошол жактагы аалымдар, жөнөкөй адамдар практика жүзүндө да көрсөтүп кетишкен. Мисалы, дүйнөдө терроризм менен эң жакшы биринчи орунда күрөшкөн бул Сауд Арабия. Анткени дүнү жүзүндө такфиризм менен ооругандар, экстремизм, терроризмге чакыргандар эң биринчи Сауд Арабияга асылат. Анткени ошол жерде мусулмандардын ыйык жери бар, Мекке бар, ошо алар көзөмөлдөп ошону тартипке салып, риетте мусулмандар шарт түзүп атат, көптөгөн жакшылыктар таратып атат. Мына эң биринчи биздин душманыбыз бизге тоскоол боло турган ушу Сауд Арабия деп дүйнөдөгү жана терроризм менен ооругандар, мына ошолордун башында мына Бен Ладен турган, андан кийинки Игиш Игл мамлекети, мына ошолор жөнүндө кичине маалыматы бар адам билет да. Мына ошолор эң биринчи чабуулду дароо Сауд Арабияга коюшчу да. Анткени Сауд Арабия ошолордун мизин мындайча айтканда кол менен дагы бийликте тургандар, курал менен дагы жана тил менен, илим менен дагы кайтарышкан да. Ошолордун кылган иштери арам экени, алардын иштери ката, исламга такыр туура эмес келе турганын баяндап, фатва жүзүндө, лекция жүзүндө, семинар жүзүндө, китеп жазуу жүзүндө баяндап, алардын аташуусун баяндап берген. Ошол эң чоң күрөшкөн Сауд Арабиядагы мамлекеттеги турган бийлик башчылары жана ошол элдерди тарбиялап жүргөн аалымдар болгон. Анан ошолорду көтөрө албай, ошо терроризмден ооругандар эң биринчи ошол мамлекетке атака коюшчу. Бул белгилүү. Муну азыр ишенбесеңиздер интернетке кирип карап көрүңүздөр азыр. Терроризм менен ооруган, терроризмдин жолунда жүргөн агымдын баары тең Саудияга асылышат. Мына Саудия мынтип кандайдыр бир кемчиликтери, каталар иш көрүнүп калган болсо, ошол мамлекеттер дароо ошону чыгарып, мына Сауд Арабия мынтип тигинтип атат деп жамандап беришет да. Ошолордун башчылары сөгөт. Анткени эмне себептен? Анткени баягы адамдын кыйкырганы дейт, ооруган жерине жараша дейт да. Аларга денесин ооруткандай, аларды ушу илими жагынан, башка жагынан ушунчалык ооругандай кылып койгон Сауд Арабия мамлекети аалымдары менен. Анан ошолорду чычалап көтөрө алышпай ошончолук жамандашат да. Анан эч бир мамлекет айта албайт, мен Саудиядай биз терроризм менен күрөшүп атабыз деп. Жок, алар канча миллиард акчаларды бөлүп, билимдүү адамдарды ошого өгүттөшүп, канчадайын адамдар адашуудан кайтарып, ушул убакка чейин күрөшүп келатышат. Керек болсо ал башка мамлекеттерге терроризм менен күрөшүүнүн толук ыкмаларын үйрөтүүгө даяр. Алар баардык ушундай практикадан өткөн мамлекет да. Анан ушундай мамлекет салафияны ачык кармап, программалы мектеп программа, университет программалары салафия жолунда жүрсө, кантип ошолор терроризм, кантип айтабыз салафия терроризм жайып атат, экстремизм жайып атат. Бул өтө чоң жаңылыштык да. Бул ачык айкын эле илимсиздикти билдирип турат. Ошондуктан ар бир адилеттүүмүн деген адам, ынсаптуу карайм деген адам сөзсүз түрдө кандайдыр бир жеке адам болобу, же жеке бир жамаат болобу, же кандайдыр бирөөнү сектада ойлосо дагы ошону аныктап тактап туруп анан өкүм бериш керек. Бул дүйнөдө биз арга оюбузга келгенди сүйлөп же чала була маалымат берип өтүп кете беребиз. Бирок Алла Тааланын алдына кантип жооп беребиз? Алла Таала ошо ар бир сөзүбүздүн сурайт. Анан ушундай бир чоң мамлекеттин үстүнөн же болбосо ошо салафияны кармаган адамдардын үстүнөн жала жаап, бул терроризмде жүрөт же экстремизмде жүрөт деп айтып койгон болсок, же булар радикалдар деп айтып койгон болсок, канча адамдын үстүнөн өкүм чыгарып атабыз. Бул деген чоң зулумдук. Ошондуктан Алла Тааладан корколу, элдерге туура мамиле берип жаялы. Бирөөгө душман болуп калсак, кандайдыр бир ишеничте келишпей калсак эле жамандап баса калып, алар айтпаган нерсени, алар кылбаган нерселерди айттырып кылдыра берген. Бул такыр туура эмес, бул чоң зулумдук. Мына ошол Ахлу Суннанын, ошо салафияны кармаган азыркы заманда заманбап чоң алымдар бар. Заманбап белгилүү болгон. Мына ошолордун эң көрүнүктүүлөрүнөн ошо мына Шейх Абдул-Азиз ибн Баз деген Сауд Арабиясынын мурунку муфтийи, Шейх Мухаммад ибн Усаймин, Шейх Насириддин Альбани түбү Албаниядан болгон, кийин Сирия, Урдунда жашап өткөн. Ошол киши Шейх Мукбил Вадии Ямандык ушундай чоң Ахлу Суннан ошо салафияны ачык көрсөтүп карманчу алымдар болгон. Мына ошол алымдардын фатваларын окуйлу, запистерин, сабактарын угалы.
алардын ушул экстремизм, терроризмге каршы даярдалган канча деген фатва, канча деген сабактар бар. Аны окуп дагы бүтүрө албайбыз ал. Бир чектелген күндө. Катуу күрөшкөн мына Шейх Альбанинин ушул заманга чейин азыр ушу жана Хизбут Тахрир, Жосу Белнаден эришкен, жардыруу мардур менен алек болгон адашкандар менен мондай дискуссия кылып талашкан маселелер бар. Канчасын жолдон, туура эмес жолдон кайтарып сактап калгандар бар. Кософодо болгон, Афганстанда болгон, андан кийинки жерлерде болгон жихад деп аталган нерселерге каршы фатвалары бар. Мына ошо Сауд Арабиянын алымдары Иракта маселе көтөрүп жихад бар дегенде, Сирияда мына жихад бар дегенде ошол алымдар кайтарышып, бул жерде жихад эмес, буякта фитна. Аяктан барбагыла, адашасыңар деп кайтарган. Мына ошолордун бири Шейх Салих Аль-Фаузан, ал киши тирүү. Мына анын деле сабактары бар. Тиги YouTube каналында. Шейх Абдул Мухсин Аббад деген чоң алым бар. Шейх Раби Мадхали, Шейх Салих Сухайми, Шейх Абдуразак, мына ошого окшогон алымдар бүт терроризмге каршы канча деген фатвалар турат да. Мына ошолор баары биз мына салафы салихин жолунда жүргөн салафияны кармаган алымдарыбыз деп айтат да. Ана биз кантип бир адам келип анан салафиянын бул терроризмге үндөйт, экстремизмге чакырат деп айталат. Бул жеткен адилетсиздик. Бул дүйнөдө адам кандайдыр бир мүмкүнчүлүгүнө таянып, убактылуу жамандап же бирөөгө зулум кылып, ар кандай өкүмдөрү берип өтүп кетиши ыктымал. Бирок Аллах субхана тааладын алдында андай адамдар кутула албайт. Баарыбыз жооп беребиз айткан нерселерге. Мына биз эгерде салафияны анығын біліп таразалайбыз деген болсок, ошо салафияны жайылткан, кармаган ошондой чоң-чоң алымдардын фатваларын кайталаны. Ошолор эмне деген, ошолор аркылуу таанышалана, ошолордун фатваларын, сабактарын угуп, анан ошентип анан өкүм беришсин ошолор. Анан ошо салафияны анык эришип аткан илим таратуучуларды карасын, ошолор эмне дейт, эмнеге чакырып атат. Анан ошонун аркасында тиги өкүм беришсин. Анан жанагынтип салафияны эч качан такфиристер менен адашуу жолунда, же Хизбут Тахрир, же болсо жанагындай Сирияга, Иракка үндөгөн, деги эле жалпы дүйнөнүн кайсы бурчунда болбосун бир согушка, жихадка үндөгөндөр менен салыштырып, ошолордон да айттуу бул чоң зулумдук. Бул мындайча айтканда, ачык эле бир изилдебей туруп эле, жөн үстүдөн бирөөнөн чала ушак угуп туруп эле өкүм чыгарып койгондой да. Салафия эч качан экиге да бөлүнбөйт. Кээ бирөөсү айтып жүрбөй, бул жихаддык салафилер, анан мындай тыныч жолдо жүргөн салафилер деп. Салафия бирөө эле. Болгону өздөрү жаман иш кылып туруп, анан салафиге жаман жанып алган адамдар болушу ыктымал. Мисалы Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам доорунда мусулманмын деп өзүлөрүнүн баягы чынык ишеним жашырган мунафыктарды өлөттү да, туурабы? Эки жүздүүлөр болгондо. Ошондой эле кээ бир адамдар мына мен салафи жолунда жүрөм деп туруп, кандайдыр бир өзүнүн билимсиздиги мененби, же атайын душмандык мененби салафияны жаман көрсөтүп коюшу ыктымал. Бирок салафияны биз антип адамдын кылган иши менен эмес, адамдын ошо эмнеге таратат илими менен, жазганы менен салыштырып, карманып туруп, анан биз өкүм беришибиз керек. Мисалы, динибизде баардык эле мусулмандар биргет да. Имандын 6 шарты бар, Алла Таала ишени, периштелерине, пайгамбарга, кыямат күнүнө акырына чейин да. Анан бир адам келип туруп, мисалы мен Алла Таалага ишенем, пайгамбарга ишенем, кыямат күнүнө ишенем, китептерге ишенем, периштелерге ишенем деп, бирок тагдырга келгенде, ошо тагдырга ишене албай атам десе, ал мусулман болобу? Мусулман боло албайт. Ошондой эле ким мен салафим деп туруп, салафиядагы келген кээ бир усулдарды кармап келип туруп, ишенип, анан кээ бирөөсүнө ишенбесе, ал салафи эмес. Мисалы биздин темага ылайык, бир адам мен салафимин дейт дагы, бирок мусулман башчыга келгенде мен баш ийбейм, бул күнөөкөр адам, же шарият менен башкарбайт деп, ар кандай шылтоолор айтып, мен баш ийбейм деген болсо, же болбосо каршы чыгам, көтөрүш жасайм, курал көтөрөм деген болсо, ал салафи эмес. Ал адашкан, ал бидатчы болуп саналат. Эгерде кафырлыкка айыптаган болсо, мусулман башчысын ал харижит болуп саналат. Хавариж деген чоң адашкан агым болгон. Мусулман башчыларын кафырлыкка айыпташкан, деги эле ким бир кандай бир чоң күнөөнү кылып койгон болсо, ошолорду кафырлыкка айыптаган агым да. Ошо хавариж деп коет. Мына ошолордун куйруктары, калдыктары дагы эле бар, чыга берет. Анан ушул кээ бир баягы динде айырмалап, динди түшүнбөгөн адамдар ошо хавариштер менен
жана такфиристер менен башаламандык үндөгөндөр менен аралаштырып коюпту мына салафилер ушул депчи. Андай болбойт, бул чоң зулумдук. Эгерде бизге келип туруп азыр бир батыш өлкөлөрүндөгү бир мусулман эмес кафырлар келип туруп, силер мусулмандар жалпы террористсиңер десе, биз эмне деп айтабыз? Эмнеге террорист болсоң, анткени мына баланча жерде жардырып ийди бир мусулман, баланча жерде бир мусулман өлтүрдү, баланча жерде бир мусулман ушундай жаман иш кылып атыптыр, баарыңар ушундай десе, жалпы мусулман чачалайбызда туурабы? Андай эмес. Сен исламдын өзүнө кара, сен мусулмандардын анча мынча кемчилигине караба. Ислам ага үндөбөйт, ислам андан таза деп баары жалпы турабыз да. Ошондой эле салафиде дал ушундай да. Эгерде кандайдыр бирөө салафиге жаманып алып туруп турам иштер кылган болсо, ал өзүнүн кемчилиги, өзүнүн катасы. Салафи аны эч качан колдобойт. Салафиялардан эмес. Керек болсо ушул ким адашууга чакыргап аткан болсо, экстремизмге, терроризмге чакырып аткан болсо, биз ачык айкын айтабыз, ошол адашкандар деп. Салафия жолунда жүргөндөр эч качан мусулман башка каршы чыкпайт, мамлекетке бүлүк салбайт, кан төкпөйт. Ошо Куран сүннөттө кандай келген болсо, ошондой карманат. Ошонун башында айтып кетпедимби? Бул салафия деген Куран сүннөттү жеке өзүнүн түшүнүгү менен түшүнбөйт булар. Булар ошо Куран сүннөттө кандай келсе, ошондой кылып түшүнөт да. Мына ошондуктан ушул нерсени аныктап билип алалы. Жакшыраак элерге түшүнөлү. Эгерде жалпы карапайым эле салафия эмне экенин анык жакшы түшүнүп алганда, булар чыныгы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам алып келген, ошо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам алып келген динин аныктап, так кылып, жакшынакай түшүндүргөн сахабалардын жана аларды эришкен табийиндердин жеткирген дини турбайбы, анык ислам ушу турбайбы деп ошолор эришет эле. Түшүнүшөт эле. Бирок алхамдулилла негизинен көп эле жалпы карапайым түшүнөт, бирок ошол кээ бир адамдар өздөрүнүн тайкы түшүнүгүнө таянып алышып, салафияны жаман көрсөткөнгө аракет кылып атышат, айрыкча соц тармактарда, башкаларда. Бирок эми биз ошого карабастан колубуздан келишинче баяндап коюу биз үчүн милдет. Анан азыркы заманда мына соц тармак деген бар, эч бир маалымат жашыруун эмес. Салафия жолунда жүргөн балдардын мына каналдары бар, айтып аткан сабактары бар, ошол жерден угуп көрсүн, карап көрсүн. Ошолордун бирөөсү да ошо терроризмге чакырып атабы, экстремизмге чакырып атабы? Чакырбайт. Тескерисинче тыят ошондой нерселерден, кайтарат. Мына ушул салафия ачык нерсе. Ошондуктан баардык адамдарга Алла Таала ансап берсин, туура жолдон адаштырбасын. Баарыбызды ошо мусулмандарга кызмат кылган, мамлекеттин тынчтыгына кызмат кылган, элди журтты ойлогон, адилетсиз жол менен арам нерселерди кылбаган мусулмандардан кылсын. Дайыма мамлекетибизге, бийлигибизге Алла Таала ынсап, ийгилик берсин, жалпы мусулмандар тынчтык берсин, жана дүйнөдөгү баардык мусулманга Алла Таала жардам берип, ким мусулмандар үчүн жамандык калаган болсо, душмандык кылган болсо, аларды мизин өзлөрүнө Алла Таала кайтарсын. Аллахумма салли ва саллим ала набийина Мухаммад ва аля алихи ва сахбиhi ajma'in.